бирөөгө суроо берет да, ушу бала жөнүндө изилдеп атып көрдүм. Бала жинди болуп төрөлөбү же жинди болуп чоңоёбу дейт экен да. Анан сиздин сөздөрүңүздөн да байкалып атам, бала ак бир барактай эле төрөлөт экен да. Анан кандай кылып чоңойтушу өзүңдүн колуңда экен да. Хадисте да айтып атпайбы? Kullu mavludun yuladu depçi ala fıtratil İslam. Ар бир төрөлгөн жандык дүйнөдө. Мен ал улутуна, уруусуна, динине карабайт. Ар бир ымыркай ислам десе эле сразу биздин азыркы мындай жашыл свет анан кийин ай жылдыз эме атрибутикалык эмелер, намаз, орозо деген нерсе келбесин. Бир ислам, мусулман дегенде тынчтыкты каалаган, табияты таза, аруу, жаратканын тааныган, тааный биле турганчалык деңгээлдеги ылайыктуу болгон табиятта төрөлөт дегендеги. Ал жамандык кылуу сезимдери болушу мүмкүн, бирок жакшылык кылуу сезимдери көп болгон табиятта. Ошон үчүн ымыркай эч качан бирөөнү өлтүргүсү келбейт. Ал көргөнүн кылат. Ал көргөнүн фотоаппараттан ачкан көргөнүн кылат. Ата энеси, атасы эгерде үйдө ошентип аткан болсо, уруп аткан болсо, урат. Атасы тамеки чегип аткан болсо, чегет. Атасы арак ичип туруп, балам арак ичпе десе, ичип көрөт бир күн болсо бир күн. Бул табигый нерсе.